бир айылда мектеп бар экен. Анан ошол мектепте облонодон комиссия келип калыптыр. 5-6 окуган балдар окшойт. Как раз история сабагы болуп аткан экен. Анан облонодон келген мугалим келип аркага отуруп калыптыр. Анан бир маалда сабак башталганда эле анан бир облонодон келген эме сураптыр да, мен сурай берсем болобу балдарга деп, балдардын деңгээлин текшерейин деп. Анан мугалим бериңиз деп ошентсе, анан мугалим бирки комиссия сураптыр жанында отурган баладан. Берлинди ким алды деп ошентсе бирки бала көзүн алаңдатып бир эжекесин карап, бир комиссияны карап тиктеп туруп, мен алган жокмун дептир да. келген комиссияны аябай жини келип аны карап туруп анан деген эме кылыптыр. Тиги мугалимин айтыптыр да, балаңдан Берлинди ким алды десем, мен алган жокмун деп атат го десе, анда эме метип коет дейт тиги мугалимичи. Алган болсоң бербейсиңби депчи. Алган болсоң бербейсиңби деген экен. Тиги жини баскылады, анан мугалим менен окуучуну айдап алып директорге барыптыр. Анан директорге барып, анан директор деги айтыптыр да, что за такой бардак у вас? Окуучуңдан Берлинди ким алган десем, мен алган жокмун десем, мугалим алган болсоң бербейсиңби деп атат. Өкмө жумуртка менен жөжө ойнобойт, бер деп коет дептир да, ошондон эжекеси берки келген комиссия чалкасынан кетип жыгылып калыптыр. Эсоп анан скоро чакырып больницага алып барышыптыр. Больницанын укол алып анан көзүн ачса, жанында директор отуратмыш. Анан берки комиссия көзүн ачып сүйлөшөк эле, переживать этпеңиз, алган нерсени бере турган болду, мойнуна койдук деп коет экен.